Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7 926 929 18 20. Президент Садыр Жапаров Төп районунда жаңы мечит ачты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Төп районунун Кең Суу айылындагы мечиттин ачылышына катышты. Мусталы уулу Нургожо Ажы атындагы 1500 орундуу жаңы мечит эскисинин ордуна Асаннабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулган. Бүгүнкү күндө анын айланасын көрктөндүрүү иштери аяктады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин карманарын жана кыргыздардын жүрөгүндө жаратканга ишеними бекем экенин белгиледи. Садыр Жапаров жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адептүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырды. Президент жаңы ачылган объект ыймандуулукка, мекенчил болууга, ата мекенине, эл журтуна камкор мамиле кылууга чакырган борбор болоруна бекем ишенет. Мамлекет башчысы заманбап мечиттин курулушун колдоп, ибадат кылууга жана динди окуп үйрөнүүгө бардык зарыл шарттарды түзгөн Саид Баюми жетектеген кайрымдуулук фондуна жеке өзүнүн жана айыл элинин атынан ыраазычылык билдирди. Соңунда президент Садыр Жапаров кыргыз элинин бакубатчылыгы жана өлкөнүн өнүгүшү үчүн дуа кылды. Москвада аскерий кызмат өтөөдөн баш тарткан теги тажикстандыктарга кылмыш иши козголду. Бул тууралуу тергөө комитети билдирди. Маалыматка караганда, Орусиянын жарандыгын алган 2004 жана 2005 жылы туулган эки жигит Москвадагы аскердик комиссариаттан качып кетишкен. Учурда аларга издөө жарыяланды. Айрым телеграм-каналдар эки жигиттин бирөө кармалганын жазышты. Аскердик кызматтан баш тарткандарды 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин Мамдуманын бир катар депутаттары армияда кызмат өтөөдөн жана согушка баруудан баш тарткан мурдагы мигранттарды Орусиянын жаңы жарандарын орус паспортунан ажыратууну сунушташкан. Жакында эле ушундай пикири менен тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин дагы бөлүшкөн. Атайын операция жүрүп жаткан чакта аларды буга тартуу керек деп эсептейм. Эгер ал Орусиянын жараны болуп туруп, өзүнүн аскердик милдетин аткарууга даяр болбосо, анда мындай адамды жарандыктан ажыратуу керек, деди Бастрыкин. Орус паспортун алып, аскердик каттоого турбаган мурдагы мигранттарды аныктоо рейдтери августтун айында бир катар аймактарда жүргүзүлдү. Булак Азаттык. Бишкекте Палестинаны колдоо митинги өтөдү. Бүгүн 28 октябрда Бишкектеги Горький аянтында Палестина элин колдоо митинги өтөдү. Митингге чыккандар Израилдин Палестинаны оккупациялоосуна каршы чыгып, Газа тилкесиндеги геноцидти токтотууга чакырышты. Митингге 2,5–3 миңдей адам чогулду. Уюштуруучулар палестиналыктарга жардам берүү үчүн кайрымдуулук чогултуп, Израилге таандык компанияларды бойкоттоого чакырышууда. Булак Супергежи. Кыргыз-тажик чегара тилкесинде аткезчиликке бөгөт коюлду. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги Худжанд Жаштык Канибада муна жолунда жайгашкан Кыргызстан соода түйүнүнүн кампа жайында аткезчиликке бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн 28 октябрда УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 26 октябрда Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги Худжанд Жаштык Канибада муна жолунда жайгашкан Кыргызстан соода түйүнүнүн кампа жайында текшерүү жүргүзүлүп, тиешелүү коштоочу документтери жок бир топ көлөмдөгү эл керектөөчү товарлар жана медициналык препараттар табылып алынды. Ага ылайык 16 000 кутучадан ашык медициналык буюмдар, 19 тонна кум шекер, 9 тонна тоок эти, ошондой эле 18 000ден ашык алкоголдук жана энергетикалык суусундуктардын бөтөлкөлөрү. Учурда ведомстволор аралык топ кармалган товардын баасын эсептөөдө, ошондой эле кылмыш ишин козгоо үчүн иштин бардык жагдайларын аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүүдө. УКМК мамлекеттик чыгара аркылуу аткезчилик жана дары-дармектерди мыйзамсыз жүгүртүү үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертет деп айтылат маалыматта. Булак Супергежи.
Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу тобу жолукту. Бүгүн Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу тобунун кезектеги жолугушуусу өткөнүн министрлер кабинети кабарлады. Тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын калган тилкелериндеги линияны чийүүнү талкуулашкан. Кийинки жыйын Тажикстанда өтмөй болгон. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деп билдирди өкмөт. Буга чейинки жолугушууда Кыргыз-Тажик чек арасынын 13,98 чакырым тилкеси макулдашылган. Булак Спутник Кежи. БУНун башкы ассамблеясы Палестинадагы жаңжалды токтотуу жөнүндө резолюция кабыл алды. БУНун башкы ассамблеясы палестиналык израилдик жаңжал болуп жаткан аймакта ок атууну тезинен токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. 120 өлкө, анын ичинде Кыргызстан макул деген добуш берген. Ал эми АКШ Израиль каршы болгон. Мындан тышкары Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия болуп жалпы 12 өлкө резолюцияга макул болгон эмес. Израилдин буудагы туруктуу өкүлү Гилад Эрдан башкы ассамблеянын чечими тууралуу пикирин билдирип, буда 1 граммда легитимдүүлүк же актуалдуулук калган жок деп белгилеген. Бул уюм мыкачылыкты алдын алуу максатында түзүлгөн. Азыр биз көргөн спектакль бул мыкачылыкты алдын алууга эмес, анын мындан ары уланышын камсыздай турганын далилдейт деген Эрдан. Булак Спутник Кежи.